бардығын ачык, айкын, тактап бардығын карап чыктык деп мен айта алам. Бул менин жеке оюм. Урматтуу прокурорлорда ошол өздөрү менен көрүштү. Ошого мен ар дайым ишенем. Кыргызстанда мыйзам эң бийик турат. Сот системасы эч качан бирөөлөрдүн бийлик ишүүсү, бирөөлөрдүн указкасы менен иштебейт, өз алдынча бул бийлик куртады. Мен ойлойм бардыгы объективдүү түрдө чечим чыкканда ошол уголовный иштердин ичинде болгон күбөлөрдүн келип айтканынын негизинде гана чечим чыгарына мен ишенем. Мен акыркы сөзүм ошол. Ачык айкын айтышым керек. Сот аябай мындай катуу кылдаттык менен өттү дегенде мен коркпой айта алам. Себеп дегенде бардыгыбызга мүмкүнчүлүк түзүлүп берилди, урматтуу төрага. Айыптоо тарабынан дагы, айыпташуулар тарабынан дагы свидетелдерди алып келип, кагаздарды берип, бардыгын көрсөтүп бердик. Мен дагы бир жолу бүгүн айта алам. Ошол мындан 2 жыл мурун прессадан айтылган, мына мен бүгүн аябай кубанычтамын, 5-канал, КТР жана башкалар келиптир. Мен ойлойм, буларда объективди көрсөтөт деп. Мындан 2 жыл мурун мени канчалаган суммаларды айтып, ушунун бардыгы келди бекип жеп коюптур. Мага тиешеси жок мүлктөрдү көрсөтүп, ушунун баарын алып алыптыр деп. Мен дагы бир жолу ушул сот залында, соттук трибунадан туруп айтам. Менин бир тыйын же урдап алган, же бирөөгө алып берип койгон, же присвоение кылган соттук териштирүүдө бир тыйын да ичимде көрсөтүлгөн. Бул тарых катары ушул сот процессинин башталган 1-күндөн баштап аягына чейин бардыгы видео тасмага жазылды. Мен ойлойм, бул уголовный кодекс өмүр бою сакталат. Бул боюнча көп кандидатский жана докторский жазылат деп. Азимбек Анаркулович докторскийни колдоном деп атат. Андан тышкары ушул жерде мыйзамдуулуктун, уголовный кодекстин, уголовный процессуалдык кодекстин, Кыргыз Республикасынын конституциясынын ар бир статьясын, ар бир пунктун ушунчалык көп көңүл коюп карап, чоң мындай дем алдык десек болот. Ошон үчүн мен акыркы сөзүм, урматтуу сот, бардыгы сиз сот катары мыйзамдын чегинде, ушул колуңузда турган бийликти колдонуу менен мыйзам чегинде чечим чыгарасыз деген мен ишенем. Рахмат. Башка сөз.